Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү алып баруучусу мен Болот Абдыжапаров. Саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу. Алгачкы сурообуз мына акыркы мезгилде интернет булактарында Израилдин элчилиги Кыргызстан Тышкы иштер министрлигине нааразычылык нотасын жиберген экен. Анын негизги себеби ошо сиз акыркы мезгилде өткөрүп аткан акцияларга байланыштуу экен, ошо Палестинаны колдоо акциясына байланыштуу экен. Тактап айтканда, сиз ошо Израилдин желегин өрттөгөнгө баягы Израиль бийлиги нааразылык экендигин билдирди да. Ошо тууралуу сиз кичине маалымат берип койсоңуз. Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчиден ассаламу алейкум. Студияңарда биринчи жолу ушу ишиңердин тайбай эң мыкты журналисттерден болгула менин каалоом, чындыкты дайыма айтып тура тургандан. Бул эртемки интернетте чыгып аткан маалыматка чейин эле кечээ мага ушул Палестина элинин колдоо комитетинин мүчөлөрү, менин коллегаларым чалышкан. Анын ичинде Кадыр Маликов жана башка мүчөлөрү. Алар айтышты, бул жерде бир провокация болуп атат деп туруп. Анткени биз еврей элин эмес, же иудаизм динин эмес, биз сионисттерге каршы чыкканбыз. Бүгүнкү күнү болсо булар азыр бар жокту чатыштырып, жалпы еврей элине каршы чыгып атат дейт да. Мен бул жерде түшүндүрүп кетишим керек, абзел түрдө. Биз бүгүнкү күнү Израилдин жетекчилерин сындап атабыз. Анткени Экинчи дүйнөлүк согуштагы Адольф Гитлерден жана СС Гестаподан эч айырмасы жок бүгүнкү Израилдин армиясы, полициясы жана саясий жетекчилердин. Экинчиден болсо бүгүнкү күнү Палестинаны геноцид кылып атат. Мына өзүңөр журналистиңер, силерди көрүп атасыңар, аны ушул бир ай толук эмес 2000ге жакын тынч жашап аткан кары картаңдарды, аял кишилерди, жаш балдарды, анын ичинде наристелерди, мыркайларды өлтүргөн бул туурабы? Ушу чындыкты айткан үчүн булар чычалап атат. Ошондуктан бүгүн эртең менен интернетте, социалдык желелерде Израиль элчилигинин каршылык пикири менен жөнөтүлгөн нотасын окудум. Күлкүм келди. Анткени таң калып атам, мен 5 жыл мурдагы окуяны эстеп кеттим. 5 жыл мурда да Израиль газ секторуна бомбалап атканда Кыргызстанда Эрк партиясы жана Кыргызстанда мусулмандар биримдиги атынан биз каршылык акция уюштурганбыз. Анда тарых музейинде, тарых музейде биз Куран окуп чыгып туруп, сыртка чыкканда мен Израиль желегини өрттөгөмүн. Ошондо менде конфликт Бишкек шаарынын 1-май ички иштер бөлүмүнөн болгон. Ошондо милициялар кошумачылыктын чеги жок да. Израиль каякта, биз мусулманбыз, мусулманчылыгын унутуп, мени колдон кармап, машина отургузабыз дегенде айткам аларга. Колуңду тарт дедим. Сен намаз окубайсың дедим. Мен ажымын дедим, 5 мал намаз окуйм. Ыплас колуңду тарт, өзүм машинага отурады, өзүм машинага отуруп, анан кыйла отуруп, 1-май ички иштер бөлүмүндө милицияда. Анан кийин сот болгондо, сотто мен адвокатым чакырдым, сотто биз өз милициябызды жеңгенбиз. Ошо мен ушу Израиль элчисине жана бүгүнкү күнү Израилге кошумачылык кылып аткан кыргызстандыктарга эсет коеюн деп атам да. Сот, Кудайга шүкүр, рахмат 1-май райсотуна. Ал айтты, милиция, кандай претензияңыз дейт. Ал дейт, Турсунбай Бакир уулу Израиль желегин өрттөдү дейт. Сизде бир документ барбы, что желек сиздики деп туруп? Мен дайыма даяр жүрөм. Сотко бердим, мына квитанция. Израиль желеги 8 сом турат, мына магазиндин квитанциясы деп. Бул менин менчигим деп. Сот мен пайдама чечим чыгарды. Бир гана айыпка жыкты, анткени милиция мен түткөндө милиция бир койдум эле колуңду тарт деп. Ушу урганым үчүн 500 сом айыпка жыгылгам мен. Бирок калганы баары туура, мага ушул Американын желегинде кайтарып берди, плакаттар кайтарып берди. А соттор, милициялар шерменде болуп, осол болуп, сөгүрүп сот залына чыгып кетишкен. Бирок мен жеңгемин. Азыр айткым келет да, мен Кыргызстандын жараны болсом, мен Израилдин жараны эмесмин. Мен палестиналык эмесмин, кыргызмын. Мен өзүм жарандык позициясын көрсөтсөм, ушу демократия деп туруп, эгерде мен унчукпай ушунча миң адам өлүп атса, шейит болуп кетип атса, жаш балдардан, наристелерде, ымыркайларда, мен көзүмү жаап, кулагымы жаап алып отурсам, анда мен жакшы депутат экенмин. Мен чындыкты айтсам, эң жаман мен экенмин Кыргызстанда. Эми жана Кыргызстанда да Минора деген еврейлердин коому бар экен. Турсунбай Бакир уулу эме дейт, идиотизм менен дейт, Кыргыз республикасы, Кыргыз элине шерменде кыл дейт.
анда мен кылмышкерлерге макул десем, анда мен шермене кылбайт экенмин. Чындыкты айтсам, мен шермене кылып атпын. Ошон үчүн мен аларга жооп бергим келет. Эми мен жөөт деп туруп алардын улутун асылбайын, бирок сионизм саясатын бүгүнкү күндө мен фашизм менен салыштырам. Булардын акылы, эми булар өздөрүн акылдуу дейт, бирок акылы бар болсо, кече эле экинчи дүйнөлүк согуштагы буларга карата Гитлер эмнени жасаса, унутуш керек эмес эле да. Бүгүнкү күнү ошол ыкманы алар өздөрү Палестинага каршы колдонуп атат. Бейгүн адамдарды өлтүрүү, айыл үйлөрдү жок кылуу, көчөлөрдү жок кылуу. Ошондон бүгүн айткым келет, мен туура эле сионизмди фашизмге салыштырып, аларга каршы чыгып атам. Эми бул Израилдин бийлиги болуп атпайбы? Анан ошол эле учурда баягы ошол бийликти колдогон еврейлер бар, бийликке баягы каршы чыккан еврейлер бар. Анан сиз ошол алардын баягы мамлекеттик символикасын өрттөп атасыз. Ошо жалпы еврейлерге шек келип калган жокпу деген. Жок, анткени ар бир өлкөнүн желеги бул ошо мамлекеттин символу. Бүгүнкү күнү болсо Израилди сионисттер башкарып атат. Фашисттерден эч айырмасы жок. Мыкачылар, жырткычтар десек жаңылышпайм мен. Ошондуктан мен туура эле иш жасадым дейм, өкүнбөйм, анткени мен акыретимден корком. Акыреттибиз эми баарыбызды күтөт, ошону мен кантип жооп берем деп. Ошол жерде ушунча күнөөсү жок мусулмандар өлүп атса, сен эмне кылдың деген суроого мен кантип жооп берем Алла Таалага? Бул бир. Экинчиден болсо, сиз туура айттыңыз, Израилде ортодоксалдуу еврейлер бар. Алар өзү мусулман эмес. Мусулманы да бар еврейлерде, азыраак. Бирок ортодоксалдуу еврейлер деген бул өзү сионист мамлекетке каршы чыккандар. Бизге Кудай мындай мамлекетти буйруган жок эле. Эмне кылып атасыңар деп каршы чыккандар да бар. Бир эле Израиль эмес, Америкада еврейлер каршы чыгып атат, башка өлкөдө. Бирок өкүнүчтүү. Бүгүнкү күнү беттирмачылыкты Кыргызстанда еврейлер көрсөтүп атпайбы? Жөөт, Кыргызстанда жөөттөр. Жок, иштеки болгон жок, Израиль туура кылып атат деп. Ушу бейгүн адамдардын, анын ичинде балдар өлүмүнө актаган биздин кыргызстандык еврейлер кантип ушу биздин жүзүбүздү карайт? Биз да мусулман элбиз го. Эми сиз эл өкүлүсүз. Кыргызстанда 80ден ашык улут бар. 80ден ашык диаспора бар. Бардыгы ошо кыргыздын эли катары. Анан сиз алардын өкүлү катары, алардын дагы баягы бир пикирин балким угушуңуз керек. Балким баягы бардык улуттун өкүлүнө депутат катары бирдей мамиле кылышыңыз керек. Биринчиден, азыр мурдагыдай шайлоо округтар жок. Эгерде мени ушул Кыргызстан жөөттөр шайлаганда, албетте мен алар менен сүйлөшөт элем, макулдашат элем. Бирок мага көбүнчө Кудайга ишенген намаз окугандар добуш беришкен. Алардын талабы бир. Колуңуздан келишинче биз шайлаганбыз дейт. Ушул Палестинаны коргооңуз жана Израилдин агрессиясына, геноцидине каршы чыгыңыз дейт. Мен наказды аткарып атам биякта. Ошон үчүн мен шайлоочулар менен кеңеш иш кылып атам. Экинчиден болсо, эгерде Кыргызстандагы жөөттөр, минора деген ком бар экен, алар ушул биз израилдик еврей эмеспиз. Биз Кыргызстандагы мурдагы совет еврейлердин мураскерлери болобуз. СССР колдогон да Палестинаны, эсиңизде бардыр. Ясир Арафат Москвага канча келди, биз калк чогултуп мектептерде Палестинаны колдойбуз деп туруп. Эми болсо биздин Кыргызстандын еврейлери, мурдагы совет еврейлери бизде эмес, негедир сионисттерди колдоп атат. Сионизм бул эң жаман нерсе. Бул расизмдин бир түрү, бул фашизмдин бир түрү. Гитлерден эч айырмасы жок болуп атат Нетаньяхуну. Ушуну билип туруп Кыргызстан жөөттөрү атайын унчукпа коюп атат, же бир көңүл айтып койгон жок. Кыргызстанда палестиналыктар жашап атат. Эмне үчүн аларга көңүл айтып койбойт? Кечирип коесуңар, сионисттик Израиль биз аларга жооп беребиз, тиешебиз жок. Улутубуз бир болбосо эле башка эч кандай тиешебиз жок. Алар үчүн биз кечирим сурайбыз, кечирим сурап койбойбу? Тем более Кыргызстанда жашап атат, Кыргызстан калкынын 85% мусулмандар. Бизге да оор болуп атат бүгүнкү күнү ушу Израилде ар күнү өлүп аткан мусулмандарды көрүп. Бир оз көңүл айтып же болсо түшүндүрүп койбойбу позициясыны? Урматтуу кыргызстандыктар, биздин Кыргызстанда жашап аткан еврейлердин Израилге тиешеси жок деп айтып койбойбу? Унчукпай турушуп атпайбы? Анан эми баягы сиз жөнөкөй адам болсоңуз, бир жөн эми баягы мамлекеттик парламенттик республикадагы мамлекеттик бийликтин бир бутагынын өкүлү болуп атасыз. Анан дипломатиялык баягы мамилелерге келгенде дагы сиз мындай бир баягы абайлап баягы бир нерселерди кылышыңыз керек го деген маселе бар да. Туура. Мага айтышты аны. Ошол жөөттөрдү колдогондор айтышты. Сиз дейт биринчи Израиль элчилигине кайрылбайсызбы дейт. Кайрылдым. Жыйынтыгы кандай болот? Мына мен эмес. Бирлешкен Улуттар Уюмунун башы катчысы Пак Ги Мун Израилге барып туруп, согушту токтоткула, тынч жашап аткан эл бейкүн адам көбүрөөк өлүп атат десе, Нетаньяху эмне деп айтты? Аны Евроньюстан да көрсөттү. Бул эми Россияныкы эмес, же мусулмандар телевидение эмес, Европанын Евроньюс деген телеканал көрсөтүп атат. Ошондо Нетаньяху Пак Ги Мунду карап алып туруп,
макул дейт. Биз эми дейт азыраак өлтүргөн аракет кылабыз дейт. Мына жообу. Мен эмес, Бирлешкен Улуттар Уюму жооп берип атат. Ошондуктан бул болгон ишти мен кылган жокмун. Анткени мен азыр кайрылсам баары жооп бербейт. Мен жооптөрдүн саясатын билем. Экинчиден болсо, эл аралык уюмдар кайрылсак, Бирлешкен Улуттар Уюму иштеки кыла албаса, башка уюм менен кыла алат. Тем более мына кече көрдүк, Америка Кошмо Штаттарынын депутаттары Израилдин куралдануусуна дамына силерге танк агыла, самолет агыла, автомат агыла деп туруп $3 миллиард жылына бөлүп берип атат. Ар жыл бөлүп берет. Булардын кандай жакшылык күтсөк болот? Ошондуктан биз биринчи кезекте депутат, жөнөкөй дебей биз мусулманбыз деп сезишибиз керек. Анткени ислам дини демократия болбосо да мындай азыркы сөздөр. Биз, Кудайга шүкүр, баарыбыз теңбиз. Мына мисалы экөөбүз теңбиз. Намазда, мусулманчылык парыз аткарганда, даже биз төрөлгөндө да, ал дүйнөгө кетип атканда баарыбыз теңбиз буякта. Же мына айт намаз окуп атканда президент окуп атат, министрлер, депутаттар, эч айырмасы жок да. Баарыбыз теңбиз. Намаз баарыбыз тең кылып коет экен буякта. Ошондуктан жана сен депутат элең, сен андай кылышың керек эмес деген сөздөргө мен өзүм кайшы сөзүмдү айтам. Именно депутат катарында мен өзүм мусулман шайлоочуларымдын үмүтүн аткарып ишке бардым. Өкүнбөйм мен. Анткени акыретим ойлойм. Эми жанагы эле Израилдин элчилиги жиберген нааразычылык нотасында Турсунбай Бакир уулу бул биздин мамлекеттик символиканы биринчи жолу кордоп аткан жери жок. Мында мурда да кордогон. Ошого бир кандайдыр бир сизге кандайдыр бир чара колдонууну катуу талап кылам деп жазган экен да. Анан Тышкы иштер министрлиги кандай чара көрүшү мүмкүн мисалы сизге? Мен өзүм элчи болуп иштеген күлөмдө ушу. Кантип башка өлкөнүн өкүлү көз карандысыз эгемендүү мамлекеттин сен депутат эмес, жараның жасал деп айта алат. Эгерде мен ушул барып туруп мен өлтүрүпмүн палестиналыктарды, өздөрү өлтүрүп атпайбы? Кичине бет тырмачылыктын шерим мындай уяттында бир чеги болот да. Тескерисинче азыр мени кылмышкер кылып атпайбы булар? Булар эгерде геноцид кылбаганда, Палестина элинин жерини басып албаганда, тынчтык менен эки мамлекет жана Бирлешкен Улуттар Уюмунун 48-жылдагы резолюциясына ылайыктуу эки өлкө түзүлүп туруп Палестина менен Израиль өнүгүп атса, акциялар да жок болот эле. Бир эле менен эмес, дүйнө боюнча Израилдин желегин өрттөп атат, айырып атат. Бирок ал христиан өлкөлөрдө. Христиан өлкөлөргө тил өтө албайт Израилден. А мусулман өлкөлөрдү коркутуп алган бул. Ошондуктан араб өлкөлөр бүгүн унчук албай атат бардыгы. Мына азыр жаңылыктарды көрсөңүз, өлүп аткан палестиналыктар, жарадар болуп аткан палестиналыктар, үйсүз калган палестиналыктар баары айтып атат. Кайдасыңар бир тууган арабтар, кайтасыңар дейт. Бир тууган арабтар учпай атат коркушуп. Ошондуктан ислам өнүккөндө да эң күчтүү ислам Орто Азияда өнүккөн. Эң күчтүү окумуштуулар, Куран түшүнгөн адамдар Орто Азиядан пайда болгон. Бүгүнкү күнү да мен ойлойм, бул жөн жактан эмес. Именно Кыргызстандан баштап биз кайра айтышыбыз керек. Биз туура жол менен кетип атабыз. Силерге окшоп биз сатылган жокпуз. Биз Аллахтан коркобуз, акырет үчүн коркобуз деп чыгышыбыз керек. Эми сиз ошо жалпы мусулмандар мен бул баягы кадамдарымды колдоп атат деп айтып кеттиңиз да. Сиздин баягы кесиптештериңиз депутаттар колдоп атабы? Мен муну сурап атканымдын себеби сиз жанагы маалымат жыйын бергенде Израилдин желегин айырып туруп баягы ошол Палестина колдоо комитетинин мүчөлөрүн дааратканага барганда колдонуп койгула деп тараткан экенсиз. Ошол кадамыбызды Феликс Кулов менен сүйлөштүм. Турсунбай Бакир антпей эле койгула, дааратканага колдонбой эле койгула деп айттым дейт да. Анан бирок сиздин бул кылган кылыгыңызды, кылган кадамыңызды бул фракциянын жалпы көз карашы деп түшүнбөш керек деди да. Анан сиздин кесиптештериңиз ушу сиздин кадамыңызга колдоп атабы же каршы чыгып атабы? Колдосо кантип колдоп атат? Балким телефон чалып атат, балким кандай кеңешин берип атат? Туура суроо. Биринчиден Израиль эмне үчүн нааразычылык нотасын жөнөткөн? Эгерде Израиль элчилиги нааразычылык нотаны жөнөтпөсө, аны иштен айдайт эле. Ошондуктан ал актанып, анткени Израиль өкүлү ошол да бул жерде, Казакстан менен Кыргызстанда жан талашып иш ордун сактап калыш үчүн нааразычылык протест жөнөтүп атат нотаны. Унчупай койсо жумуштан кетет. Андан мунун алдында ал мактанып алганда, билгенди кыла бергиле, дүйнө протест кылса да Кыргызстан, Казакстан Орто Азиядан чыкпайт деп туруп. А биз бул жерге көтөрүлүп чыксак, алар шерменде болушту. Бул бир. Экинчиден болсо эми жазалоо боюнча, депутаттардын позициясы боюнча. Кудайга шүкүр, мага 3 депутат чалды, ошол Палестина коргоо комитетине биз да киребиз деп туруп. Ушул бүгүн болгон окуядан кийин. Бул намаз окуган депутаттар. Фракция жетекчиси Феликс Кулов тууралуу айтыптыр. Анткени бул фракциянын атынан мен чыккан жокмун.
Мен өзім жеке позициям. Екіншіден болса мен ушу телекөрүүчүлөргө эсетип коеюн деп атам. 2010 жылы Кыргызстандын эң биринчи алгач туңгуч партиясы, Эрк партиясы келишим негизинде ар намыстын тизмеси менен келген жогорку кеңешке. Биз биринчи депутаттар ар намыстын тизмеси менен келгенбиз, бирок биз Эрк партиясынын мүчөлөрүбүз. Ошондуктан биз динчил партия катарында ар намысы менен буну макулдашпай кылганбыз. Эми Феликс Куловду мен сыйлайм, өтө эле даанышман акылман адам. Ошондуктан бунун атына эч качан кошуш керек эмес. Мен жогорку кеңештин депутатымын, өз позицияман чыктым биякта. Феликс Куловдун сунуштарын эске алам. Анткени ал айтып атат, чындап эле туалетке колдонуу бул кичине кыйыныраак деп. Макул, кичине жумшатып көрөбүз аны. Ошо дараткана колдонсо ошо сайып кетет же катуураак болуп калат деген. Эми аны сайгандан коркпойбуз. Ангара өздөрү коркушуп атпайбы? Ошол жерде туруп бизге чычалап атпайбы чындыкка? Биз унчукпай койсок биз жакшы болот элек. Анткени мына сизге бир факт эсетип коеюн. 1993 жылы Аскар Акаев жетектеген делегация барган. Өкмөттө барган ал жакта. Биздин маданият чөйрөдө бизнесмендер баары барган. Ошондо Аскар Акаев Кыргызстанды уят кылган. Иерусалим бул талаш тартыш шаар. Ал христианга да тандык, исламга да, иудаизмге да. Эми ошону Израиль христиан мусулмандарга бербейм, бул Израилдин борбору деп биз жарыяладык. Колдойсуңар десе, дипломатты алып коюптур, дипломат ичинде эмне болгонун билесиз. Кыргызстан колдойт деп чыкпады. Дүйнө боюнча биз шерменде болгонбуз. Азыр болсо мен ойлойм, тескерисинче биз мусулман катарында Кыргызстандын аброюн тышкы саясатта эл аралык көтөрдүк. Ошондон кийин кайра эле баягы Палестина маселесине келсек, Палестина Израиль чатагына бир еврей профессор өткөндө маалымат булактарына бир билдирүү таратты. Эгерде баягы Палестинанын кыз келиндерин, энелерин зордуктай турган болсоңор, ошондо Палестина баягы токтотот жанагындай ок атууларды депчи. Сиз бул мусулманчылыкта канчалык деңгээлде ошо профессордун айтканы дал келет? Андай ыплас ыкманы Американын жоокерлери Иракта кылып көрүшкөн, Афганистанда кылып көрүштү. Тескерисинче элдин ачуусуна тийип алып туруп, ошол өздөрү калтырып кеткен куурчак өкмөтү өздөрүнө каршы чыккан. Ошондуктан бул Палестинаны ал айткан еврей өзү может Израилдин келечегине каршыдыр. Анткени ортодоксалдуу еврейлер Израиль мамлекетине өздөрү каршы. Мамлекет жок, жашашыбыз керек дейт еврейлер, дүйнө боюнча тарап дейт. Мамлекеттин кереги жок дегендер бар. Мүмкүн ошондой еврейлердендир. Экинчиден болсо, еврейлердин башка элдин өзгөчөлүгү, булар энеси боюнча улутту эсептейт. Эми биз жети атабызды билебиз, кыргызбыз. Аларда жок еврейлерде. Жети энесин да билбейт. Ушу менин апам еврей деп, ошо менен улуттун жазып кетет булар. Эгерде энеси палестиналык араб болсо, Израиль эли жок болот да. Ошондуктан булар ишке барбайттыр. Менимче бул жерде биз башка нерсе көңүл бурушубуз керек. Азыр Израиль элчилиги мага Нарачлык партиясы жөнөтүп атпайбы? Мага эмес, Кыргызстан жетекчилигине чара көргүлө деп. Бирок 3 жума мурда Израилдин депутаты аял киши экен. Бүт палестиналык аялдарды жок кылыш керек. Ошондо булар тукуму көбөйбөй жок болот палестиналык деп айткан сөзүнө эмне үчүн биз протест бере албайбыз? Израилдин депутаты айтып атат, аял киши болгону да, эркек киши эмес. Бүт аялдарды жок кылыш керек Палестинада дейт. Ошондо эч ким төрөлбөйт, Палестина жок болот дейт. Мына ушундай акмакчылыкка да барып атат. Анан бул жерде мен айтып кетишим керек, бизге эле жана жомоктурга ишенишибиз керек эмес. Эң кыйын эл, эң акылдуу эл ушулар экен деп туруп. Жок, Алла Таала баарыбыз окшош жараткан. Просто кээки элдер чайкоочулук менен өнүгөт да. Мына мисалы бизди Гитлер жок кылып атты эле, дүйнө боюнча бизге жардам бергиле деп. Германия азыркыга чейин акча төлөп атпайбы Израилге? Же болбосо Америка жалынып, силер жардам бересиңер, бизди мусулмандар өлтүрөт деп, Америка 3 миллиард жылдан жардам берип атпайбы? Кыргыздар мисалы, биз намыстуу элбиз. Биз бирөө кайрыла албайбыз. Ошол Орусия биз жөөт болсо кайрылат эле. 1916 жылы бир күндө канча 100 миңдеген кыргыздар жок болду. Эми төлөгөлө бизге төлөтүп алсак болот эле алар. Биз кыргызбыз, намыстуубуз. Ошондуктан бизге андай тилемчи садакалардын кереги жок. Кудайга шүкүр биз өнүгөбүз. Эми баягы ошо Израиль Палестина маселеси албетте кайгылуу, бирок эми ошол Палестинадагы мусулман бир туугандардын кайгысын, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Эми биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы ички маселелерге келсек, могу сиз баягы ошо бир демилге көтөрүп чыктыңыз, жума күнүн баягы эс алуу күнү катары. Ошо тууралуу кичине айтып берип койсоңуз өзүңүздүн. Кыргызстандын калкынын 85% элди катуу жүрүп атканда баары анкета жазыптыр.
динин кайсыл десе ислам деп жазыптыр. Эми анын ичинен канчасы так 5% аткарат, Кудай билет аны. Но бирок мусулманмын деген элдин укугун биз коргошубуз керек. Анткени Конституцияда жазылып турат. Жана адамдарга жалпы укуктук декларация жазылып турат. А бир динди сыйлашыбыз керек. Ошол динге киргендердин, ошол сыйынгандардын укугун коргошубуз, эркиндигин коргошубуз керек деп. Бүгүнкү күнү болсо мусулмандардын укугу мусулман өлкөдө бузулуп атат. Биз ислам өлкө эмеспиз, бирок биз мусулман өлкөбүз. Анткени калктын көбү мусулмандар. Жума күнү Кудайды да алдап, же иштеп атса жетекчисин алдап, же окуп атса мектептин директорун, университеттин ректорун, деканын алдап, эң негизи болсо өзүн алдап, жума намазга качып чыгып атат. Ушу жума намаздан калып калбайын, күнөөлүү болбойн деп туруп, бир шылтоо менен ооруп калдым же болсо обедтен кеч калдым деп туруп, бул көз боймойчулуктун кимге кереги бар? Андан көрө мен Малайзияда элчи болуп иштеп келдим. Ал жерде түшкө чейин иштейт экен мусулмандар, түштөн кийин кытайлыктар унчукпайт экен. Анткени 30% калкты түзгөн кытайлыктар, бизнесмендер, бүт бизнес ошол колунда экен. Малайзиялыктар унчукпайт экен. Кой, булар мыкты иштейт экен 4 күн. 5 күнү эртерээк үйүнө кетерсиң, анткени жума мусулмандардын майрамы экен деп туруп. Ошол үчүн мен көл мусулман өлкөлөрдү мен анализдедим. Даже мына акыркы жолу мына Сауд Арабияга биз май айында барып келдик умрага. Бир 12 депутат губернаторлор барып келдик. Ал жакта атайын суроо бердим. Силердин жам алыш күндөрү кайсыл десем, бизде мурда дейт, жума жана ишембиле дейт. Бирок дейт, неме? Ишембиле. Эми болсо дейт, биз башка мусулман өлкөлөрдүн тажрыйбасын алып туруп, ыңгайлуу жам алыш күнгө өттүк, бул бейшемби менен жума дейт. Эми биз азыр сунушталып атканыбыз жума менен ишемби. Эгерде депутаттар башка пикирде болсо, мейли бейшемби менен жума болсун. Но бул жерде башка банктар менен алакабыз токтоп калат, башка өлкөлөр менен мамилебиз кандай болот, экономикалык мамилебиз дегенди айткым келет. Кыргызстанда кайсы завод, фабрика бар? Эмнеден коркуп атасыз? Кайсы өндүрүш токтоп калат? Биз айыл чарбадан башка эчтеке бере албай атабыз, мал чарбалыктан башка. Биз металлды Кытайга жүктөгөндөн башка. Кытайга баары кайсы күнү биз удап аяка тапшырабыз аны. Анан Россияга, Украина, Казакстанга да баары кайсы күнү биз помидорду, пиязды, сабизди аяка алып барабыз. Ошондуктан кичине ойлонуп сүйлөшсө дейм да оппоненттерде. Неме ак үйдүн ичине намазкана ачууга дагы кээ бир сиздин өзүңүздүн эле кесиптештериңиз карама каршы чыгышты. Эми өзү светтик мамлекетте жашап аткан болсок, анан ошол парламенттик мамлекетте болсок, эми ошонун жертөлөсүнө намазкана ачсак баягы кандай болуп калат депчи. Сиз ошол намазкана ачкан демилгечилеринин бири катары кандай жооп берет элеңиз? Эми бул каршы чыккандар азыр басылып калды. Анткени мына Кудайга шүкүр, биле президент эмес, Кыргызстан Жогорку Кеңешинин спикери, төрагасы намаз окуйт. Ошо спикер ошо депутаттар менен сүйлөшүптүр. Алар түшүнбөгөндөр ойлоптур да, бул депутаттар эртең кечке мечитке кирип алып намаз окуп сыйынып отуруша берет деп. Анан спикер түшүндүрүптүр аларга. Мына силерге эсептеп берейин деп. Бамдатты эртеңки намазды депутаттар жана намаз окуучу ак үйдөгүлөр үйдө окуйт. Пешим намаз, 5 намаз, түштөгү танаписке туура келет. Болгондо 10 минут, 15 минут кетет ага. Ошол үчүн бул жерде эч зыян жок жумушка. Дагы бир намаз бул жумуш убактында окулат, бул асыр намаз. Ал жана түштөн кийинки танаписке туура келет. Ал 5 минут эле кетет, ал 4 рекеттен турган. Шамды, куфтанды кайра үйдө окуйт. Аны биз билбеппиз деп. Биз ойлопуз ушу эртең кечки намаз окуп атат деп оппоненттер айтып атат. Бул бир. Экинчиден болсо, ак үйдө мечит ачылса жакшы да. Мына биз өз баарыбыз кече эле экинчи түстүн кылапка күбө болдук да, туурабы? Митинг айтпайын, сансыз болуп калды. Башка өлкөлөрдө жаз келсе, мына чай лекелер учуп келди, жаз келди десе, бизде митинг башталса, Кыргызстанга жаз келди дейбиз да. Бирок биз ак үйдө иштегенде көрүп атабыз да. Ак үйдөн мурда кандай приказдар чыккан эле? Акаев да аксылыктарды ат деп ак үйдөн буйрукту берген. Бакиев да элди ат деп ак үйдөн берген. Азыр болсо президент намаз окуп атса, спикер намаз окуп атса, депутаттар, министрлер иман келип намаз окуп атса, бул ак үйдөн экинчи элди ат деген буйрук чыкпайт да. Чоңдор, жетекчилер иманга келип атат. Эле өзү талап кылып атты эле. Эсиңизде жана сөз бар. Балык башынан сасыйт деп, балы үйрөнүп албадыбы? Өзүнө сындабайт. Бир үстү жакты өзү шайлап алып кийин айтат да, балык башынан сасыйт деп. Мына башынан баштап иманга келип атабыз. Эми шайлоочуларга иман келсе, дошун сатпай шайласа, мыкты имандуу, адилеттүү жетекчилерди Кыргызстан оңолот. Президенттин өлкө башчысынын намаз окуганына сиздин пикириңиз кандай? Эң жакшы. Анткени бир эле Алмаз Атамбаев эмес, мен эми жакын копсуларды албайм. Алар эми кече эле коммунисттер эле да. Мен ушу Атамбаев
Алмазбектин жакын досу Туркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоганды алайын. 5 мал намаз окуйт. Дагы ушу намаз окуган үчүн, анан динди коргон үчүн 2 жыл түрмөдө отуруп чыккан. Бүгүнкү күнү болсо мына Кудайга шүкүр Туркия өнүгүп, тышкы карыздан кутулуп, бүгүн болсо мурда кредит берген өлкөлөрдө шылымдап атат. Кимдер кыйналып калдыңар? Кимдерге Туркия кредит берсин деп туруп. Мына коррупция азаят. Вообще жок болушу ушу мусулман өлкөлөрдө коррупция жок болот. Аста-аста. Экинчиден болсо адилеттүү жетекчиликтер келет. Сиз эми бул ушул тармакты баягы окуп билип чыктыңыз, анан көп баягы кыргыздын эле жаштары, кээ бир улуу эле адамдар ошо Израиль деген өлкө каяктан пайда болуп калган? Палестина деген баягы ошол жердин тарыхый мекенин кантип ошол еврейлерге алдырып ийген деген суроо бар да. Ошол тууралуу сиз мындай бир факты менен бир туура, жакшы суроо. Анткени Чубак Ажы Жалилов экс-мутивибиз шейх айткандай пресс-конференциябызда, кээинки биздин мекендештерибиз не кыласыңар дейт, Палестинаны коргоп дейт. Өкөй итмышык болуп түшө берсин, бизге баары эмеспи деп атат. Биз айтышыбыз керек, Палестинада бизге окшош суннит мусулмандар. Биздин багытыбызда, биздин агымызда мусулмандар алар. Эми Израиль кантип бул түзүлүп калганына биз тарыхты карасак, эч качан Израиль деген мамлекет жок эле. Бул жөөттөр өздөрүнүн улуу максатын койгон. Биз улуу Израилди курушубуз керек дептир. Бүт еврейлерди чогултуп бир падышачылык курушубуз керек дептир. Бул жок болгон нерсе. Ал жерде бир кичине Иерусалим королевствосы бар эле, Дамылже бар эле, бирок мындай чоң бир мамлекет жок эле буларда. Ошондуктан буларды Гитлер геноцид кылып туруп, көбүнө кырып салганда жөөттөр Бирлешкен Улуттар Уюмуна кайрылышкан. Эми биз эң кыйналган, эң азап тарткан эл, бизден башка эч ким мындай азап тарткан жок деп. Хотя белорустар өлүп кетти, украиндар өлүп кетти, орустар өлүп кетти. Аларды эске албайт, поляктардан канчасы өлүп кетти. Бизге жардам бересиңер деп туруп алды. Кантип жардам беребиз дейт. Сиздер бизге Израиль мамлекетин түзүп бергиле, биз жөөттөр ошо көчүп барабыз дейт, биз азап тарткан элбиз дейт, жапа тарткан элбиз дейт. Ошондо эми жөөттөрдүн лоббиси дүйнө боюнча күчтүү. Бүгүнкү күндө дүйнөнү масондор башкарып атат. Анын ичинде жөөттөр ар бир өлкөнү колго алып алган. Өзгөчө Америка Кошмо Штаттарды жана Батыш Европаны. Ошол үчүн алардын лоббиси күчтүү ошол мамлекеттерде. Эми ошол Улуу Британия, анда СССР, азан мураскери Орус Федерациясы, Франция жана Америка Кошмо Штаттары 4 мамлекет кепилдикти берген. Бизге тапшыргыла ушул Бирлешкен Улуттар Уюмунун чечимини. Биз ушу Израиль менен анан Палестина мамлекетин түзөбүз деп. Бирок Палестина, ошол жерде жашап аткан Палестина элден эч ким сураган жок. Чечимди алышты Бирлешкен Улуттар Уюмунан. Барып эле мына жер Израилдики деди и еврейлерди көчүрүш баштады дүйнө боюнча. Бирок Палестина эли айтып атат, эмне үчүн биздин жерге Израилди курасыңар деп туруп. Ушундай эле немистерден азап тартса жөөттөр, анда Германиянын жерин бербейсиңер деп бир областын деп туруп. Ага эч ким жооп бере албады. Же болбосо Америка Кошмо Штаттары мал бир жерлерин бербейсиңер деп. Эч ким жооп бере албады. Келип, эч ким сурабай, Палестина элин жергесин жайгаштырып койду аны. Ошондуктан бүгүнкү согуштун себеби, негизи себеби Палестина жерин айрылып калды. Ага да макулбуз дейт. Бирок дейт Бирлешкен Улуттар Уюмунун чечиминин экинчи бөлүгү аткарылбай атат. Израиль еврейлердин мамлекетин түздүңөр дейт. Кана биздин мамлекет дейт. Аны баары унутуп коюшту. Ошондуктан бүгүнкү күнү Палестина эли эң туура талап коюп атат. Палестина деген биздин өз мекенибиз кана, түзбөйсүңөр биздин мамлекетти деп туруп. Аны аткарылбай атат. Кепилдик берген мамлекеттер да кааласы жок. И Бирлешкен Улуттар Уюмунда бүгүнкү күнү Израилге алы жетпей атат. Ошондуктан бүгүнкү күнү Израиль эч кимди тоотпой, ийик Рамазан айында мусулмандарды геноцид кылышты баштады. Мына ушу туура эмес Бирлешкен Улуттар Уюмунун саясаты, чечими жана кепилдик берген 4 мамлекеттин кайдыгерлиги. Бул 48-жыл болгон. Айтып кетейин. 47-жылы чечим чыккан Бирлешкен Улуттар Уюмунан. 48-жылы 4 кепилдик берген мамлекет Израиль деген мамлекет түзүп койгон. Экинчи мамлекетти арабтарды унутуп койду, Палестинаны. Турсунбай мырза, дагы бир жолу сиз ушундай студиябызга келип, ушундай кызыктуу маек куруп, мазмундуу сөздөрүңүздү, ачык сөздөрүңүздү айтып бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эми мына биздин студиябызга өзүңүзгө неме катары баары эркин микрофон берсек, анан сизге бизге бир өзүңүздүн дубаңызды берип койсоңуз. Кыргызстан көз карандысыз калганына 23 жыл болду. Бирок башка өлкөлөргө окшоп биз мыкты өнүгө албай атабыз. Эмне үчүн? Көп айтып атат, коррупция күчтүү дейт. Анан кийин дейт, премьер-министрлер тез алмашып атат дейт. Жок. Негизги себеби имандуулук жок болуп атат.
ата бабаларыбыз карагыла. Кичинекей эл болсок да, ушул күнгө чейин биздин жерди, бизди элди сактап келишти. Эмне үчүн бүгүнкү күнү биз көз карандысыз болдук деп өз сактай албай атабыз? Ким гана бизге өзүнүн шартын коюп атат? То Америка аскерин алып келип алат, то Орус аскерин алып келип алат. Же бир болсо Швейцариянын көчүрмөсү болобуз дейт, то Япониянын көчүрмөсү болобуз дейт. Өз жолубузду жоготуп алдык. Биз өздүн табигый жолубузга кайтыш үчүн биз иманга келишибиз керек. Ата бабаларыбыз кабыл алган исламды кайра биз идеология катарына алып туруп, мектептерден баштап иман сабагын киргизип туруп, биз иманга келсек, Куранда Аллах Таала жазгандай болот. А бир элге пейилине жараша мамлекет башчыларды берем дейт. Бүгүнкү күнү көп эле сындап атат. Депутат жаман, министр жаман, президент жаман деп. Бирок аларды баарын шайлаган ким болуп атат? Ушу айыл кеңештен баштап. Ошол имандан алыстаган шайлоочулар. Шайлоону бүгүнкү күнү бизнеске айлантырып алгандар. Акча бересең шайлабайм, арак куюп бересең шайлабайм, кой союсаң шайлабайм, кызмат берсең шайлабайм дегендер бизнеске айлантырып албадыбы? Ошон үчүн иманга келсек, пейилибиз кайтып келсе, чыны кыргыз пейили. Ошондо адилеттүү, Кудайдан корккон саясатчылар мамлекет башкарууга келсек, Кыргызстан эң бай мамлекет болот. Бүгүнкү күнү уят нерсе. Алтындын үстүнө отуруп алып туруп, биз садака сурап атабыз. Чет өлкөдө түшүнбөйт атат. Ушунча алтынга бар дейт. Бирок өз алтыныбызга кожоюн боло албай атабыз да. Бир алтын эмес. Суунун чокусунда болуп туруп, суу бизден агып түшөт Орто Азия. Сууга кожоюн боло албай атабыз да. Баары ушу напсы тыя албагандыктан, иман жоктугунан. Ошон үчүн мен айтат элем, биз коркпой ата бабаларыбыздын ислам жолуна кайтып келишибиз керек. Эми бүгүнкү күнү ошондо бүт коррупцияда бар нерсе жок болот. Силерге бата берерим, эми чындыкты айтуу дейт. Өзгөчө дейт, бийликке чындыкты айтуу дейт. Бул дейт жихад дейт. Жихад десе бизгилер көп чочуп кетип атат. Албетте жана кара буяка лента тагып алып туруп, бомбаларды поиск кылып алып туруп жардырыш керек дейт. Жок. Жихадтын эң жогорку формасынын бири бул бийликке чындыкты айтуу. Бул же туура эмес кылып атасың, элди кыйнап койдуң деп, зулум жетекчилерге каршы чыгуу. Ушуну мен каалап элем. Амин. Шу Алла Таала силердин студияңарга, силердин жамаатыңарга, өзүңөргө, жетекчилерге эки дүйнөнүн бактысын, эки дүйнөнүн жакшылыктарын насип этсин. Чындыкты айткан, эч кимден коркпогон, бир гана ушу Аллахтан корккон журналисттерден болгула. Ошондо мен ойлойм ишиңерде берекелүү болот, тапканыңарда насип болот. Силердин аудиторияңарда кеңейет. Эң негизи силер да Кыргызстандын оңолушуна чоң үлүшүктү кошкон болосуңар жана себепкер болосуңар. Алла Таала ар бириңерге ден соолук берсин. Тапкан рызкыңарды насип этсин. Үй бүлөңөр менен, жора жолдошторуңуз менен, жамааттар менен дайым жакшылыктардын үстүндө жүргүлө. Алла Таала силерди бөдө кырсык мамлекеттерден, асманда болобу, жерде болобу, сууда болобу сактасын. Жаман адамдардан, жаман көздөрдөн, жаман сөздөрдөн, жаман иштерден сактасын. Эң бактылуу пенделердин аласында силерди жана силердин студияңарда алып жүрсүн. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun. Ассаламун алал мурсалин. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар. Дагы бир жолу сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү болду. Эфир аркылуу жолукканга чейин саламатта болуңуздар.